Саламатсыздарбы? Мен атым Таганбек кызы Чолпонай. Өлкөнүн келечеги коомдук фондунда Талас областы боюнча ментор болуп эмгектенем. Буга чейин жаштар менен иш алып барып, аларга тренинг өтүп, аларга мотивациялык жолугушууларды өткөрүп жүргөнбүз. Ар кандай проекттердин ишке ашырып, аларды утуп, деги эле жаштар менен иш алып барып жүрөбүз. Мага азыр эң маанилүү нерсе бул балдардын билим алуусу. Менин жумушум ошого байланыштуу болгондон кийин инклюзивдик билим берүү дегенди баарыңыздарга эле маалым болсо керек. Бирок маалым болгондой болсо дагы көп адамдар туура эмес түшүнөт экен да инклюзивдик билим берүү дегенди. Туура эмес нукка кетип калышкан экен да. Инклюзивдик билим берүү бул майыптуулугу бар балдарды өзүнчө чогултуп алып окутуу дегенди түшүнүшөт экен да. Бирок чындыгында мындайча айтканда майыптуулугу бар балдарды дагы, ден соолугу чын балдарды дагы чогуу окутуу. Аларга деген өзүбүздүн билимибизди берип, аларды коомго тартып, анткени ата эне өмүр бою баланын жанында болбойт да. Ошон үчүн инклюзивдик билим берүү француз тилинен которгондо мен кошом. Мен азыркы жаштарга эмнени айта кетет элем? Бизде ар бир адамда бир рамка бар. Ал рамкадан чыгыш өтө кыйын да. Рамкадан чыгат десе эле аша чыгып кетпеш керек. Рамкадан бир чыгып баш багып коюш керек да, бул жерде эмне болуп атат, эмне кызыктуу бар деп. Эгерде сиздер өзүңүздөрдү издеп жөнөбөсөздөр, өзүңүздөрдү тааный албасаңыздар, анда сиздер башка жумуштун майын чыгара жаза албай каласыздар. Башка адам менен деги эле жөн эле дос болгонго да кыйын болуп калат. Ошон үчүн биринчиден өзүңүздөрдү изилдеңиздер, өзүңүздөрдү перспективаны караңыздар, кандай болот, мен кайсыл жакка барсам кандай болот, мага кайсыл жумуш жагат деп. Азыркы жаштарды мен көбүнчө байкап жүрөм, эптеп эле бир жумуш болсо болду да, эптеп эле бир жумуш болсо болду. Жок, антип жашабаңыздар. Сиздер каалаган жумуш толтура. Сиз жөн эле изилденип көрсөңүздөр, бир жума изилдеңиздер. Ар бир тараптан өзүңүздөрдү карап көрүңүздөр. Ошондо гана өзүңүздөрдү таанып билгенден кийин анан сиздер каалаган жумушуңуздарга кирип баштайсыздар. Баарыңыздарга ийгилик.